Мындай бир тууган, эми аял затына эң алтындан кымбат баалуу кеңеш күйөөсүн сыйлаш керек. Андан артык кеңешти айта албайбыз биз. Аллага, Алланын астында колдон келиши ибадатын өтөп күйөөсүн сыйласа болду. Ал аял бул дүйнөдө туруп бейишти камсыз кылган болот. Мен жөн сүйлөгөйм туугандар. Монун ичинде бештик үй бүлөгө 5 хадис барбы, бересизби? Канча китеп бар экен, бериңиз, баардыгын белек кылалы бүгүн. Ким бүгүн жан келди сабакка, туугандар? Кимде жок өзү негизи? Бериңиз, ошого бирди бериңиз. Садаган кетейин абам, кечиресиз. Сиз алыңыз. Дамлап сизге берейин. Кечиресиздерби? Капа болуп. Дамлап сиз биздин жакыныбызсыз. Бу кишиге берсек болосузбу? Капа болбойсузбу? Кечирим сурайм, Кечирип коюңуздарчы, мен алып келем. Капа болбоңуздарчы. Ушул жерде жана хадисти кошконмун. Кандай? Аял киши кеңеш бериңизчи деп атпайсызбы? Алланын буйруктарын колдон келишинче аткарып күйөөсүн сыйласа, ал тирүү бейишти камсыз кылат. Хадис бар, Имам Бухари, Муслим риwayat кылат. Ида саллатил мар'ату хамса, аял 5 мал намаз окуса, бул Алланын акысы. Ва самат шахраха, bir жылда 1 ай парыз болгон орозосын кармаса. Эгер бай болсо, өзүнүн байлыгы жетсе, зекетин берсе, деп Кудайдын акыларын айтып келиптир, керек жерин караңыз, орчундуу жери. Ва атаат заужаха, күйөөсүнө итаат кыла билсе. Кейбирлер уккусу келбейт, раздражение нерв болуп кетет ушунукса. Итаат деп. Бул жакшы эле сөз. Анан күйөөсүн итаат кылып сыйлай билсе, көңүлүн жайкай билсе, көңүлүн ала билсе, жашоосунда кошо соккон жүрөк, түнөк, өйдөгө чыкса өк, ылдыйга түшсө жөлөк боло турган болсо, дахалат мин абуабил жаннати саманияти айха шаат, бейиштин 8 эшигине каалаганын чертип туруп кирет дейт. Эркек андай мүмкүнчүлүк жок тууган, муну жазгамын ошону. Аялдыкы жеңил да, аялдын түйшүгү ордой сезилет го. Бирок жеңил, жооп берүү жагында жеңил, түйшүгү ор болгон. Эркектин түйшүгү жеңилдей сезилет, бирок эртең жооп берери көп болот. Ал аялына жооп берет, апасына, карындашына, бүт бардыгына жооп берет элестетиңиз. Муну түшүнгөн аял күйөөсүнө боору оруп эле калат бир тууган. Ошон үчүн мындан өткөн кеңеш жок.